Emnege asmada bunu uçup жүрөм. Emnege emne üçün bilesingbi? Elektr тобунан үйдө жарык дие. Emnege emne üçün bilesingbi? Тармак аке, менчи жаңы маалымат таппадыңбы? Бүгүнкү эксперимент кызык болот окшойт, а? Тармак аке. Уктап калганбы? Мен сизге янтан бери сүрөтпөйм, сиз болсо уктап калыптырсыз да. Не деп сүйлөп атасың? Мен жаңы маалымат тапкам да, анан бүгүнкү эксперимент сам болот го деп айтайын деп сам. Мадиш, мен чарчап атам. Сен балдарга өзүң эле эксперименттерди көргөзүп бересиңби? Мен Билем сизге эмне керек экен. Сонун нерсе алып келем. Тармак аке, мен сизге кофе алып келдим. Ичсеңиз уйкуңуз ачылып кетет. Кофе? На. Сиз түнү менен уктабай эксперимент жасап чыккан окшойсуз, мас кишидей болуп эмне эле болуп атасыз? Чын кофе жардам берди окшойт, э? Эксперимент баштайлы энди. Достор, даярсыңарбы? Кофе. Анан күч кубат берүүчү суусундуктар. Кандай эксперимент жасасак? Мен таптым. Кеттик анда эмесе, баардыгыбыз көп болобуз. Эртең мен кофе ичип туруп жумушка кетсең, чаң көп жардам бар да. Койчай. Ооба? Кандай жардам бар экен анын? Ия. Кофе сиздин уктап жаткан организмиңизди ойготуп, адреналин иштетип чыгат. Уйкуңуз ачылат, жалкоолук сизди жаңалбайт. Кофеден анча-мунча оорулар да коркот экен. Койчай. Мен окуп чыкпадымбы? Дүйнөдө Тармак аке 2 миллиард күнүнө чыны кофе ичишет экен. 2 миллиардка жакын чыны кофеби? Эмне мынча аз? Сен канча кофе ичесиң? 4-5. Бир эле. Тармак аке, мен дагы мындай маалымат окудум да. Күнүнө 2 жолу кофе ичип турсак, боордун цирроз оорусун алдын алат. Могу кофеби? Ооба. Анда көбүрөөк ичиш керек турбайбы, э? Ооба. Тармак аке ичет десе эле мондай чоң чака ичип салыңыз. Мына мондай. 2 жолу 2 чакаданбы? Жок. Канча кружка ичейин, айтпайсыңбы ошону? Мына ушундайдан 2-ни да. Жакшы. Чоң чака болсо. Сен болсо ичпе, э? Бирок мен кеде-кеде ичип коем, Тармак аке эчтик болбойт да. Бир жылда бир ичсеби? Достор, мен ар бир күнү кофе ичип турайын деп чечим кылдым. Биз экспериментти баштайбыз. Бул экспериментке бизге ушундай 2 түрдүү майдаланган кофе керек делет. Бирөөсү майда, бирөөсү кесек. Достор, азыр биз 2 кофени, бирөөсү майдаланган, бирөөсү болсо кесек кофенин сапаттарын текшеребиз. Мадиш? Дал ушул 2 идишке биз суу кошуп алабыз. Кандай суу? Муздак суу. Муздак суу. Анткени биз кофени качандыр муздак сууга кошкондо боек чыкса, демек ага түз берүүчү боек кошулган. Ошол кофенин сапаты начар деп айтсак болот, туурабы? Мадиш биздин идиштерге сууну куят. Даяр болсоңуздар, кофени салып көрөбүз. Бул кофе бул боекторбу же табигый түспү? Ал эми азыр болсо достор, биз майда кофенин сапатын байкап көрөбүз. Кеттик. Мына майда кофенин сапаты дагы өзүңүздөр көрүп тургандай эле экөө бирдей эле окшойт. Достор, кофенин сапаты жакшы болсо, демек анын дандары үстүндө калып калыш керек. Калкып калыш керек. Тармак аке, биздин кофебиз эрип кеттиби? Бизге башкача кофе алыш керек окшойт. Чилине окшош керек окшойт, Мадише. Калкып туруш керек дагы. Табигый кофе ал 1 мүнөткө чейин туруп туруш керек. Эрибей. Муздак сууда. Ал эми кайнак сууда бүт эле кофелер пат эле эрийт. Туурабы? Мен деген ошондой экспериментти күткөм да, негизи, Мадиш.
Экөө окшош кофе экен да буларчы. Нурбеке бунун боёгу азыраак экен, мунуку болсо көбүрөөк экен. Демек, бир кофе, бир экинчи кофеге караганда сапаттуураак экен. Бир аз. Кичине. Ушундай жыйынтыкка келдик, анда эмесе кийинки экспериментке өтө берели. Ооба. Нурбеке, сиз кофеди утуп кечки кофе ичкиңиз келип кеттиби? Ооба десең, кофе ичели эмне? Мен азыр Мадиш экөөбүзгө үй шартында жасалган жөнөкөй латте жасап берем. Латте, колуңузда татталатты мен. Достор, сүттү алабыз дагы, ысытып алабыз, Кайнатып алабыз, сүттү дагы жакшы карап турабыз, качып кетпесин деп, ташып кетиши мүмкүн. Сүт кайнаган чакта биз идиштерди даярдап алабыз. Достор, сүтүбүздү толук кайнатпайбыз, ушул буу чыгып аткан кезинде алып чыгабыз. Нурбеке, азыр эмне кылабыз? Дал ушуну кылабыз. Азыр биз блендер менен сүттү көбүртөбүз. Азыр болсо достор, биз кофени идишибизге салып туруп, үстүнө кайнак судан кошуп алабыз дагы, аралаштырып алабыз. Кып-кысык. Болду. Эми кашык менен аралаштырып алабыз. Эки идишти алабыз дагы, сүттү куюп алабыз. Андан соң биз көбүкчөлөрдү алабыз дагы, кошуп алабыз. Өзүңүздөр байкадыңыздар, достор, асты сүт, үстү болсо көбүкчө. Ооба. Мына ушундай кылып туруп кофенин үстүнө кайнак суу куюп алганбыз. Андан соң акырын алып туруп ортосуна шашпай бир агым менен куябыз. Мадиш, bellissimo de Francesca de Coste de Coffee болуп калдыбы? О? Болду. Көрдүң, кофеси азыраак, ушул сенки, а бул болсо меники кофеси көп, анан сага дагы көбүгүн көп кылып берейинби? Ооба. Шапкеси бар. Та-да-да-дам. О, Мадиш, сон болду бул жер, Кана. Көрөлү, Мына достор, ушинтип эле үй шартында оп-оңой жол менен, оп-оңой каражаттар менен кофе латте жасап ичсеңиздер болот. Сонун. Сен бир күндө канча кофе ичесиң? Мен бир жумада бир жолу ичем, зыян деп ойлойм. Эртең менен эле бир кофе ичем, бир чашка. Кофе пайдалуу же зыянбы? Мага пайда берет. Мен кофени анда-санда эле ичем да, мындай жүрөккө зыян. Уйку келип атканда дагы ичсең. Бир күндө бир чашка кофе ичем. 3 капучино. Ну, все в меру. Если кофе пить в меру, то типа даже польза будет. Пайдалуу. Негизи айтышат, зыян деп анысын деле билбейт экенмин. Кандай? Эмне ичип атасың? Күч кубат бергич. Күчтүү болайын деп чечтиңби? Эй! Күч кубат бергич эме, эй! Эй! Эмне ичип атасың муну? Жанагы кофе жардам бербей калдым. Анан кийин буну ичип атам. Сыртында күч кубат бериш деп жазылып турбайбы? Жазылгандардын баарын Мадиш иче берген болбойт да. Бул зыян экендигин билесиңби? Мунун ичинде биздин организмибизге зыян келтирүүчү заттар бар. Экинчи ичпе. Эй! Көрдүңбү? Сен буга көз каранды боло баштагансың го? Башкалар иче эле жүрүшөт го? Башкалар мунун зыяндуулугун билишпейт. А сен экөөбүз билиш керекпиз, ичпеш керекпиз. Азыр мен сага мунун канчалык зыяндуулугун эксперимент аркылуу көрсөтүп берем. Досторго дагы көрсөтөбүз. Муну ичпеш керек деп. Макулбу? Күч кубат берүүчү суусундуктун курамында тилекке каршы кофеин нормадан көбүрөөк колдонулат.
Ошондуктан биздин ден соолугубузга түздөн түз зыян. Бул кофе эмес сага. Киче бергендей. Бул андан зыян, жаман. Деп салыш керек буга. Бул экспериментке күч кубат берүүчү суусундук керек. Жана ошондой эле иче карын, андан тышкары боор керек. Жанакы доскага жазганбы? Жок. Кадимки эле боор. Малдын боору. Бирок азыр ошо малдын боорун биздин боорубуз деп элестетебиз дагы, ошонун үстүндө эксперимент жүргүзүп, анан бир натыйжага келебиз. Туурабы? Мына Мадиш, мен атайы ушундай нерселерди даярдап койгом. Бул оң колумда боор, сол колумда болсо ичеги. Достор, бул күч кубат берүүчү суусундук биздин организмибизге кандай зыян берет экендигин азыр аныктайбыз. Ушулар азыр бир күн тура турсун, биз болсо Мадиш экөөбүз кеттик. Эс алып келели. О, биздин боор менен ичегибиз даяр болуп калган окшойт, карачы. Текшерелиби? Мадиш, могу боор бышып кеткен го? Жууп жумшак болуп калыптыр. Ичеги бири-бирине жабышып калыптыр. Өзүңөр көргөндөй эле энергетиктин пайдасы эмес, зыяны. Эми достор, өзүңөр чечим чыгара бергиле. Ичесиңерби же ичпейсиңерби? Азыр болсо Мадиш күч кубат берүүчү суусундукка салынбаган боор менен ичегини алып чыгып көрөлү. Мына. Катуу. Экөөнү салыштырсаң, жуп жумшак, бул катуу. Анан түсүн байкадыңар да. Достор, оң колумдагы, могу колумдагы күч кубат берүүчү суусундукка салына элек боор. Ал эми сол колумда карасаңыздар, өзүңүздөр көрүп турасыздар, капкара болуп бышып калган. Күч кубат берүүчү суусундуктун зыянын көрдүңүздөр, ичегини жуп-жумшак кылып, аны бири-бирине жабыштырып, бышырып салыптыр. Көрдүңөр достор, эгерде зыяны тие берсин десеңиздер, иче бериңиздер. Ал эми мен ден соолугум чың болсун десеңиздер, анда ичпей коюңуздар. Мадишме? Ичпейсиңби? Неге? Көрдүң да, не болорун? Сен ичегиң да ушунча жабышып калат. Сен энергетик ичесизби? Ооба. Ал пайдалуу же зыян? Негизи жумушта иштесең жакшы эле. А так зыян эле мындай. Ичкенге болбойт да. Бүт түрдөрү ичерсизби? Ооба, уктабыш үчүн ичип коебуз кичине. Сен энергетик ичип койбойсуңбу бу жерде? Жок. Энергетик ичпейм. Кичинекейлерге зыян. Чоңдор уйкусу келгенде өзүнө энергия алыш үчүн жумушта чарчайт го. Ошондо уктап калбаш үчүн ичет. Ал зыян. Бирок ал жакшы да, мындай ночко калып иштегенде болбосо зыян эле да. Көп иче бербеш керек да, анда-санда бир ичип койсо болот. Ну, про энергетики, честно говоря, я очень сильно-то не знаю. Ну, при усталости, что ли. Она энергию немного придает. Зыян болот. Эмнеге аны ичишет? Кээ бир адамдар жолго же ары бери чыкканда уктап калбаш үчүн ичет го деп ойлойм. Чарчаганда ичип калат. Ошондо аларга күч кубат берет? Ооба, кичине күч кубат берет. Биздин лабораториябызга ким келип калды? Ким келди? Жакшылыгыбыз келип калды. Кайрадан суроолорду беребиз. Агай, энергетик биздин жашообузга кандай таасир тийгизет? Ушундайбы же башкачабы? Кофеиндин жана энергетиктин биздин организмибизге тийгизген таасири боюнча азыр агай төкпөй чачпай айтып берет. Тармабеке, ошондо мугу күч кубат берүүчүсүн айтып атасызбы? Болду. Чын эле күч кубат бергич деп айтып калганын себеби да бар. Муну адамдар ичсе чын эле энергияга ээ болуп, жүрөгүнүн согушу баттан тездеп аткан бирден бир себеби ошол. Бирок бул адамдагы жалган сезим деп койсок болот да. Себеби адам муну ичкенде адамдагы запасталып турган энергияны адам ошо күнү сарптап таштайт дагы, анан натыйжада кийинки күнү эле кайра денеси шалдырап баштайт. Анан адамдар мынтип ойлонот да. Кече ушу энергетикти ичкенде мен ушундай күчкө толдум эле, кайра дагы бир күн ичейин деп, анан энергетикти күн сайын иче берип, анан буга көз каранды болуп калат адамдарчы. Курамында таурин, кофеин, шекер көп курамында. Себеби муну ичкенде аябагандай таттуу да.
Ошондуктан булардын баары биздин ден соолугубузга зыян. Эгерде муну ашыкча ичсек, биздеги жүрөктүн согушу, нормалдуу адамдын жүрөгүнүн согушу 60-65 жолу согот. Ал эми муну ичкен адамдын жүрөгү согушу бат-баттан тездейт дагы, натыйжада 100гө чейин чыгат. Дагы жүрөк бат-баттан соксо, кан айлан системасы бат-баттан жүгүрөт дагы, анан натыйжада жана энергиянын болуп калышы ошонун. Бирок бул абдан ден соолукка кооптуу эсептелет. Көрдүңбү Мариш, жана ичип атпадыңбы билбей эле? Эми билдим. Билдиңби? Ал эми кофе тууралуу эмнени биле алабыз? Күнүгө кофени ичип туруу деле бул бизге энергия, күч берет экен да, кандайдыр деңгээлде күч берет. Бирок муну көп колдонуу кай бир учурда биздин ден соолугубузга кайра эле терс таасирин тийгизет. Себеби мунун курамында кофеин бар болгондуктан ал биздин жүрөктүн согушун тездетет. Ошондо биз кофе ичкенде же болбосо тауриндерди колдонгондо жүрөк согуубуз 100гө тездейт, жүрөк 100-120га жетип кетет экен да. Себеби жүрөктө адреналин деген гормон көбүрөөк синтезделип баштайт дагы, анан көбүрөөк күч кубатка ээ болот аткан себеби ошол. Бул күч кубат бергичтерди, энергетиктерди таптакыр колдонбой эле койгон бир чети жакшы, туура, себеби бул биздин ден соолугубузга көп таасир тийгизет, терс таасирин тийгизет. Ал эми бул кофе жаратылышынан алынат. Башкача айтканда, кофе кадимкидей эле даракта өсөт. Ошондуктан муну күн сайын таңкы маалда мынакей сүткө аралаштырып, кофени ичип туруу, таңкы маалда ичип туруу бул бизге пайда алып келет. Ал эми күнүгө 5-6 кружка кофе ичип коюу бул биздин ден соолугубузга абдан кооптуу. Достор, билип алдык. Күч кубат берүүчү суусундуктарды ичпейбиз. Ал эми кофени болсо кээде бир күндө бир жолу ичип койсок, ден соолугубузга пайдалуу экен. Кофенин тарыхы биздин замандын 9-кылымда башталган. Азыркы учурда кофе дүйнөнүн бардык жерлеринде бар. Жана аны көпчүлүк жакшы көрүп ичет. Ал күн тийген тоолуу, жылуу аймактарда өсөт. Кофени даярдоо үчүн анын ичиндеги дандар керек. Аларды кууруп, анан майдалашат. Ар бир өлкөдө кофени ар башкача ичишет. Өзүнүн маданияты бар. Кээ бир жерде ысык ичсе, кээ бир жерде муздак түрүндө ичишет. Кээ бир жерде сүт кошуп ичсе, кээ бир жерде туз кошуп ичет экен да. Анын негизги кызматы уйкуну ачып, күч кубат берет. 5 жашка жете элек балдарга кофе ичүү туура эмес. Себеби өсүп келе жаткан организмге жаман таасир тийгизет. Достор, кофенин пайда болуусу тууралуу ар кандай уламыштар бар. Алардын бирөөсү мындайча айтылган. Илгери эфиопиялык койчунун кою өсүп турган кофени жеп, анын кыймылы бир башкача боло баштаган. Аны байкаган койчу өзү дагы кофени жеп көрүп, бул өсүмдүктүн өзгөчөлүгү бар экендигин башкаларга дагы тарата баштайт. Бирок бул нерсени байкап калган монархтар кофени өрттөп салат. Анан ошол кофенин чыккан жытынан улам алар ошол кофени кууруп, үстүнө суу кошуп, ичип көрүшөт. Ошондон улам кофенин тарыхы башталган. Ар бир нерсенин оң жагы жана терс жагы бар эмеспи? Мен силерге кофенин пайдалуу жагын жана зыян жагын айтып берем. Кофе спорт менен машыккандарга аябай пайдалуу. Изилдөөлөргө ылайык, анын курамындагы кофеин физикалык активдүүлүктү 10-11% жогорулатат. Күнүнө 2 чыны кофе ичүү боордун цирроз оорусунун 45%-ын алдын алат. Эгерде биз кофеге сүт кошуп ичсек, анда организмибиздеги кальцийдин ордун толуктай алабыз. Бир кашык кофеде 100 мг кофеин бар. Ал эми дүйнө жүзү боюнча бир жылына 9 миллион тоннадан ашык кофе өндүрүлөт. Ал эми кан басымы жогору адамдар, же болбосо ашказан оорулары бар адамдар кофени ичпей эле коюусу туура. Достор, токтогула, дагы бүт элек. Продюсер Кундуз Аманова. Редактор Элдияр Мирбек уулу. Режиссер Медина Абакирова. Оператор Азиз Мамытов, Эрнис Сыдыгалиев. Монтаж Айсулу Тынышева. Башкы ролдордо Тармал Ырспай Жумаев. Профессор Нурислам Талипов. Мадиш кыз Мадина Аскатова. Сүрөтчү Бакай Муса уулу. Эми бүттү.